Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Санжыра программасын Жумгал районунун Чаяк айылында өткөрүп жатабыз. Көптөн күткөн жумгалдык саяктарды тарталы деп бир үмүт кылдык эле. Мына бүгүн ошол күн экен. Биздин бүгүнкү тасмабыз жумгалдык саяктар жөнүндө болмокчу. Мен азыр келген коноктор менен тааныштырып коеюн. Солдон оңго карай айтсам, жанымда турган Сакал Медетов Бекказы, Санжыра иликтөөчү, Алышүкүров Жолдошбек, Санжыра иликтөөчү, Соронбаев Жолдошбек Асакал, Санжыра иликтөөчү, жана Айтбаев Байскан, Санжыра иликтөөчү болуп эсептелет. Биз ошол жумгалдагы аты чыккан белгилүү кишилерди чакырып, жумгалдагы саяктардын Санжырасын тарталы деп чечтик. Куш келипсиздер. Эмесе сөздү мындай баштасак, Асакалдар. Мен көп эле жерден тартып келем. Саяктын тарабаган жери жок, баардык жерде тараган. Бирок көпчүлүк сураганы жумгалдык саяктарды тартсаңыз деген өтүнүч болду эле. Бүгүн келип отурабыз. Силердин вариант боюнча саяктар таратып койсоңор, негизги максат жумгалдык саяктар деп атпайбызбы? Ошол кайсы элдер үчүн жашайт, канча жерде канча киши дегендей айылды айтып кетсеңиздер болот. Сөз башын Байскан өзүңө берсем, сен баштап берсең. Жакшы болот. Саяктын Санжырасын буга жерин баягы акыркы жазылганы 100 жыл мурун Тоголок молда атабыз жазып, Абдыкалык Чоробаев кагазга түшүрүп, Илимдер академиясынын фондуна өткөрүп кеттир. Бирок андан кийин дагы ар ким уруу өзүнчө жазып жүрөт. Анан бардык жазууларда ошолорго таянсак, мына Сурантайдан баштасак, Сурантайдан Сабатай, Чыбытай, Муратай, анан Муратайдан Жусупбек, Сүйүнчбек деп кетет. Жусупбектен Абдырайым, Абдырайымдан Байызбек, Баатыр деп айтылат. Тагай бийдин ушунда келген. 5000 кол менен келген деп айтылат. Тагай бийдин мамлекетин чыңдайын деп. Була архивде бар деп айтылып жүрөт. Муну да тактоого муктажбыз. Анан ошо Байызбектен Сарык бай болот, Сарык Кайдулат, Жандулат дейт да. Бул көлдүк саяктар, тоостуроолук саяктар жана кетментөөлүк саяктар да. Анан жумгалдын ичиндеги саяктарды айтсак, бул чекир саяктар деп коет да. Жанагы Жусупбек, Сүйүнчбек бир тууган деп айтпадыкпы? Ушул Жусупбектен Эшенгары, Эшенгарыдан Дайырбек. Себеп дегенде Санжырада белгилүү Эрдененин уулу Эреше хан болуп турган убакта Абдырайым вазир болду, жана өзүнүн карындашы Манис айымды алып берди деп. Анан Абдырайым кайтыш болуп калгандан кийин Байызбек эр жетелек, балакатка жетелек, анан ашым бердирбей, балакатка жеткен ашым бердирип, анан ошо Эшенгаректи Бухардан чакырып, Эшенгареке баш байлады деген Санжыра бар да. Ошо Эшенгаректен Дайырбек жалгыз бала туулду дейт. Бул Санжырада 3 ат менен келет: Дайырбек, Дайырсабас, Дайырбаса деп. Ушу Дайырбектен 5 бала: Молдо Сыдык, Молдо Жусуп, Молдо Ыбрайым, Молдо Нусуп жана Молдо Шакир. Ушулардын кенжеси, эми бул Эшенгарек чоң атасы дин илиминде аалым болгондон кийин ошол неберелери дагы ушундай болсо керек. Өзү Шакир болгон экен, анан көзү чекир болгон үчүн Молдо Чекир Молдо деп аталып кеткен. Ошол Молдо Шакирден Куртка түгөл. Анан улуу баласы Куртка Чеби Акталада турат. Куртка би, Куртка Батыр, анан Куртка Мерген деп айтылат. Мергенде болгон экен. Куртка Мергенден 3 уул. Кудайберди, Аккаба, Кыман дейт. Эмне үчүн бир суроо да, эмне үчүн 3 куртка дейт? Себеп дегенде 3 уул туулат атпайбы? 3 куртка тың чыкты дейт, 3 өрөөндү бийлешти, 3 өзөндү ээлеп жатышты дейт. 3 өтөң бий болду деп ушинтип жазылган да. Жакшы. Урматтуу замандаштар, бул саяктап жүргөн ушул талаш болуп атат да. 3 куртка деп көп айтышат. 3 куртка эмне үчүн коюлушу билбейт. Бул Байскан абдан туура айтты. Куртканын 3 баласы бар. Кудайберди, Аккаба, Кыман. Ошону 3 куртка деп айтат.
А кээ бирлер жанагы 3 куртка деп эле туруп алышат да, өзү кээ бир адам сажын билбейт да. Мына азыр ооба. Ошону туура айтып кетти, мен ошого кошулам. 3 куртка бар, 3 баласы. Кудай берди ак кабагыман. Негизги бул жумгалдык саяктардын таралышына мына ушулар чоң себеп болгон. Дагы бир кошумча саяк уруусу эли жөнүндө 40 уруунун ичинде ошол Мажмуат Тарих деген китепте жазылуу. Мунун автору атасы Сайпидин Молда Аксыкенти деген Аксы шаарынан чыккан Шахабас. Ошол жазган, баласы бүткөн деп айтылат. 1504-жылы башталган китеп. Омор Соронов редакцияланган, Молда Сабыр алым которулган деп айтат. Саяк уруусу ушул жерде эскерилет. Куртканын улуу Кудайберди деп айтылат да. Анан бул жерде 2 вариант бар. Кудайбердиден Кулчугаш Шоро деген бир вариант бар. Анан ошол илгери карыялардан окчу элек Кудайбердиден Кулчугаш Шоро Терекбай деген да бир вариант бар да. Анан ушул балким ата бала болуп алмашылып калгандыр, балким санжырачылар дагы түздөр. Кудайбердиден Кулчугач Барчык Балта деп дагы айтылган жери бар да, бир варианты бар. Бул санжырада ушундай кестешет экен. Кулчугачтан 2 аялы болгон экен, улуу байбичеси Күрүшпегенеден биз Суусамырлык туугандар деп коебуз. Караболот, Шаболот, Койке, Жолке деген 4 уулу бүгүнкү күндө дагы Суусамырда чогуу турушат. Күрүшбектенби? Күрүшбектен, Күрүшбектен. Анан экинчи аялы Супкана деген төркүнү ат башлык деп айтылат экен. Супканадан 2 бала төрөлөт экен. Бул Итемген, Сүтемген. Өкөтөн кыйын тың чыккан, тарыхта изи калган адамдар. Эмне үчүн Итемген, Сүтемген деп коюлуп калганын мындай деп санжырада айтылат. Күрүшбек байбиче Супкананы күнүлүк кылып жаш токол алган абышкасына кичине каршылык көргөзгөнсүп, абышкасынын көзү жокто күн көргөзбөй мындай кагып силкип, элдин көзүнчө басмырлап ушинтип жүрөт. Анан бир ошол убакта көчкөн, жайыттан которуп көчкөн убакта Азо бээге мингизип, бешикти өзүң өңөр деп тиги токолго, Супканага жардам бербей койдот дагы, Супкана бешикти ала албай, баягы бээ токтобой алдыга кеткен жылкыны артынан ээрчийм деп. Анан сага баланын кереги жок болсо, мага да кереги жок деп өчөшүп, баягы 2 баланы тыштап кетет экен журтка. Кетип калат. Анан ошол убакта Кулчугач бий келип калат экен. Бир алыс сапар кетип, анан келип калып, баары эле баягы конушуна конушуп эле жакшы жайланышып калган экен. Балдар кайда деген экен. Балдарды байбичеси айтат экен, балдарды токолуң журтка таштап кете берди деп. Анан ал баягы ачуу чыкырбайт элдин көзүнчө жанына жигитин алып анан кийин чапкан бойдон баягы журтка эртеси күнү болуп калат. Барат экен, барса кылаңкыр кичине кар жаап калган экен. Журтта ошол 2 бала эле калган убагы болот экен. Жакындап кирип барса, бирөөнү Эликтин энеси, ургачысы эмизип аткан экен. Оосунан ак көбүк сүт чыгып калган экен. Бирөөнү бир карышкыр деп айтылат, эми балким итпи же карышкырбы? Көк ит деп койгон экен. Ошол эмизип чыга берген экен качып. Анан ошентип баягы сүйүнүп, оролуп алып келип анан кийин бирөөнү ушинтип Эликтин ургачысы эмизип аттыр, бирөөнү көк ит эмизип аттыр деп анан баланын атын ошондон анан кийин Элик темгенин сүт эмген деп, тиги көк ит темгенин ит эмген деп атын коюп. Эми айтсаңыз, ит эмгенин сүт эмген өзү тың чыкты го кийин негизи. Ит эмген, сүт эмген экөө тең тың чыкты деп айтылат, бирок ит эмген көбүрөөк. Анткени анын 5 тукуму катары менен батырлык кылып жумгал саягын жалпы Кыргыздын кошундарын башкарган кишилер да. Мисалы үчүн ит эмгендин өзүн 1625-жылкы Кыргыз казак менен калмактын Иледеги согушуна катыштырып атат. Асанбек Стамов биздин белгилүү жакшы агайыбыз, тарыхчы агайыбыз жазып атат ушуну. Ошол согушка жана Манап би өлгөн согушта ит эмген, анан Маңгыт катышкан деп жазыптыр Кантейиш деген китебинде. Канчалык чындыгы бар экенин билбейм, бирок эми ал киши тарыхка баягы жакын киши бизге караганда.
итемгенден айт дедикпи? Айттан түлкү. Түлкү чоң баатыр болгон. Түлкүнүн баласы Качке. Мына Качкенин күмбөзүн куруп жумгалдыктар мурдагы жылы аябай даңазалап эме кылдык. Ал жерде да айтылды. Кыргызстандан белгилүү тарыхчылар келип катышты. Эми Качкенин баласы Эралы. Эралы да чоң баатыр болгон. Ал Кокон ханын аскерин бияка киргизбей Тайлак менен бирге жүргөн киши экен. Жанагы Эралынын аткан жер, Эдигенин жаткан жери деп Суусамырдагы жердин аты ошондон калган. Эми азыр Жолдошбек алдыда абдан туура айтты. Эми ошол жерде Итемген менен Сүтемген агаларынын малын багып, тиги аштыгын айдап баягы жакада жумуштарын жасап жүрүп, анан кийин 4 тулпарды даярдайт. 4 тулпарды даярдап, аны ошо түштүккө кетишет булар. Түштүккө кетип, анан түштүккө барып ошол жерде жагып, ошол жердин бийлерине, манаптарына жагып, анан кийин эрдик көрсөтүшүп, аябай баатырлыкка чейин барышып, ошонткенден анан кийин аны бийге деңгээлге чейин көтөрүлөт. Анан ошондон артынан агалары кайра иштеп барып, кара болот, жана жолуке, жолуке. Иштеп барып анан коем, анча-мынча таарынч боло берет. Жүр кой кетели, эл калды, тиякта жер калды, мал калды деп анан кайра келичитип келип, анан келип анан бу жерде кайра баягы өзлөрүнүн туугандык иштерин аткарып кайра башынан башташат. Бул жерден Итемген, Сүтемген жана жолборс чапкандарды айтып атасыз, бул ушулар. Ооба. Эми Итемген жана алдыда айтылбадыбы? Баатыр киши болгон экен негизи. Сүтемген андан кийин калбаган. Анан кийин ошондон Сүтемген кийин каза болот. Анан Итемген ошо келип анан кайра байлыгынын баарына тигилер агалары менен кошулуп чогуу ишин жүргүзүп, бийликтерин жүргүзө баштайт. Итемген Жумгалга келгенден кийин жерин үйлөнүп жайланат да, андан Айт, Алынбай, Майреке, Жутаке деген балдары болот. Айттан Түлкү баатыр төрөлөт, Түлкү, Мурат, Жоруп 3 уулду болот. Мунун Түлкүгө токтолуп барсак, Түлкү 25ке чыккыча үй бүлө күтпөй жоодон коргонуп, экеуүнү баатырлык кылып жашап калат дагы. 25ке чыкканда эки жактагы эл баатырларды караса, баары үйлөнүп жайланып калган. Анан бул Санчы Сынчыны өзү саяк экен Санчы Сынчы, ошону чакырып анан кеңешет. Сарыбагыш тарга деле колдук тандап бердиң, мага колдук тандап бербейсиңби деп. Эсенгулга тандап бердим деп. Анан тандап берейин деп, Жумгалдын баш аягын кыдырып, анан жактырбай кызды анан Тогуз төрөгө өтөт. Тогуз төрөгө өткөндө бир айылга жакындап калса, булактын боюнда бир кыз мындай чакан жанында уктап калыптыр. Ошондо 11-12 кыз экен. Анан Санчынчы карап туруп айтат, мына ушу кызды аласың деп. Түлкү баатыр жашко дейт, жаш эмес бул, ушу кызды аласың деп. Анан кызды ойготуп сурайт, үйүңөр кайсы деп. Айылдын четиндеги 40 найзалуу үй деп айтат экен кыз. Ошонун бастырып барса, жупуну эле ала чыктагы киши экен. Анын артынан кыз келет. Бу жерде эми кызды келатканда эски уламыштагы баягы жаандагы алып музоосу эмтегендерди кошуп жүрөт. Бул антип айтылбаган вариант уктум беле мен. Анан кыз келет дагы ошол жерден түшүп калышат. Өзү колунда майда жандыгы бар эле, мындай ортодо киши экен өзү, эми алачыкта турганайын. Санчынчы чогуу түшүп отуруп, кептен кеп чыгып отуруп, анан кийин тааныштырат үйесине. Бу Түлкү баатыр. Ушундай болду деп. Кыз кирип чыгып аткан экен, ошондон ушинтип сизге куда түштүп келдик деген экен. Ошондо тиги таң калат. Ушунча ак үйлүү мен деген адамдар турса, ушу мен ушу алачыма түшүп Түлкү баатыр антып келсин. Силер калып го дейт, анан жок, мына Түлкү баатыр деп Түлкү баатыр тааныштырып, ушул эки тиги түшүп калышат. Ал айылдын дагы баягы мыктыларына жетет. Ушундай болуп келиптир деп. Айылдын мыктылары келип баягы тиешелүү шартын түзүп, тиги конок алып калышат. Анан калың бычканга келишет. Ошондо Санчынчы айтат, эми бул Түлкү баатырдын минген аты менен эле курал жарагы. Буга калың бере албайт. Силер айткыла ошону таап берели дейт.
Ошондукенде баягы айылдын мыкты айтат, 2 жыл жылкы кайтарып берсин мага деп. А кезде жылкыны жигиттин жигити, батырдын батырына кайтарган. Себеби жылкы жоonu малы дейт, келгенде кимиси болду тийип кетип айлап кете беришкен. Түлкү макул болот да калып калат. Санчыны чыгып баратып түлкүгө эскертет. Бул кызды 14-кө чыгарбай алгын деп. 14-кө чыгарсаң бул кыз чанат сени деген экен. Түлкү унчукпайт, баягы калып жылкыны, айылдын жылкысын көздөп жүрө берет. 13-кө чыкканда кеп козгоюн дейт. Анын энеси кызга айтат, тиги 1 жыл болуп калды күтүп калганына. Эми сен турмушка чыгышың керек дейт. Кыз болбой коет. Анан түлкү жыл маалында ошол көчүп калат айылдыкы, ошондо алдыңкы барткан көчтөгү төбөнү ырыкта чаап жолборс маарап калган экен. Анан түлкү күбө балага айткылашы десе, түлкү басып барып, кол найза менен секирген жолборсту алкынга сайып жолдун тигилесине ыргытып ийет. Ушу мышыктан да киши коркобу деп. Ошондо баягы айылы туура көрүп, анан кызды берүүгө макул болот. Түлкү ошо ойдон Жумгалга көчүп келип, бул жерден түлкү биринчи аялынан 4 балалуу болот. Жанагы бастын кызынан, биринчи Тогусторон алган кыздан. 4 балалуу болот. Бул Качке, Кедей, Ажыбек, Шайбек. Экинчи аялынан Карагыл, Көккөз деген 2 балалуу болот. Түлкү Жумгала келип жашап туруп калат. Түлкү батыр жөнүндө айтылып атпайбы? Бул киши чындыгында батырдын батыры болгон экен убагында. Дагы ошол мезгилде калмактардын кайра үстөмдүк чабуулу кыргыздарды кыйнап турган убакка туш келиптир. Кыргыздар жапырт түштүккө качып, алды тетиги Кара Тегинге чейин качып, арты бу Жизакка чейин кирип, ушинтип турган убакта киши эрдик көргөзгөн экен. Эми биздин баягы кыргыздардын катсабастыгынын жоктугунан ушул кишинин эрдиктери жазылбай калыптыр. Эли осунда эле Түлкү батыр деп эле айтылат. Болжолу 1700-жылдары туулуп, 1760-жылдары өлүптүр киши. Эртеле өлүптүр, 60 жаштын курагында. Калмактар 1625-жылы Иледен бери өтө баштаган экен. Ошондо жанагы Көкүм бийдин уюштуруусу менен Манап бий катышкан, Итемген катышкан согуш, катуу чоң согуш болуп, эки жагы жеңе алышпай бири-бирин. Бирок калмактар кайра кайтып кетиптир ары карай. Биякта чоң эме бар экен дегендей кылып. Ошо менен келбей калды деп кичине басылып калат экен, бирок экинчи жолу калмактар чоң күч топтоп дагы Кыргызга кайра кол салганда, кыргыздар катуу каршылык көргөзүп, кыргын согуш болот экен. Ушул Алматынын ар жагы ченинде болсо керек да. Ошо жерден анан кыргыздын медеген батырлары Аккочкор, Каңкы, Семетей, Чөбөтөй деген батырлар өлүп, кыргыздар Хантейиши дагы өлүп, кыргыздар арга жок чегинип, анан түштүктү карай анан самсып кете баштаган убак болуп калат экен да. Түлкү батыр ошол убактан кийинирээк төрөлүп калган киши да. Эми биринчи кезекте калмактар түз жерлер менен, өрөөндөр менен өтүп кеттир. Бул ички Тянь-Шандагы кыргыздарга көп тийбей, мисалы үчүн Кашкар жак менен, Чүй жак менен, Талас жак менен өтүп, алар тиги Самаркандка чейин барган да, түштүктү Фергананды ээлеп. Кийин анан 1735-32 жылы 3 жолу Галдан Серен жортулуу уюштуруптур ички Борбордук Тянь-Шанга. Токтогулга чейин, Кетмен төбөгө чейин. Мына ошол убакта Түлкү атабыздын ролу биринчи чыккан кез экен. Алар мына Кабактын капчыгайына жашынып алып партизандык согуш катары өткөрүп, анан бууп, аскерлерин талкалап, ушинтип бир топ эрдик кылат. Анан 1740-жылдан баштап түштүктөн Абделкерим баштаган куралдуу күч кошундар, кыргызы да бар, казагы да бар, калмактарды сүрө баштаганда Эрсадыр, кадимки саяк, Эрсадырдын жетектөөсү менен Түлкү ичинде. Мына ушулар калмакты сүргөнгө, тиги кыргыздын жеринен бүткүл кыргыздын батырларын уюштуруп, ала белде курултай өткөрүп, 5000 кол топтоп, анан бөлүшүп алган экен. Чүйдү сен бошотосуң. Мисалы үчүн Момокон, тиги ким Бердике, Атаке, мына силер. Бу эме жакты Суусамыр, Жумгал, Актала жакты Түлкү, Качке
дагы батырлар тиги кошуп ушинтип отуруп анан кийин сүрүп баарын сүрүп отуруп анан кийин 1747 жылы мына бу бизде Лама деген жер бар. Уш жерде чоң согуш болуптур. Качкенин катышуусунда Качкерди көргөзгөн дейт да. Ламаны өлтүрөт экен, ошонун атынан калыптыр. Лама Доржу беле? Лама Доржун 1747 жыл деп жазылып турат. Анткени калмактардын 2 ставкасы бар экен Түндүк Кыргызстанда. Бири Кеминде чоңу турчу экен, мисалы үчүн Галдан Серендин оң колу. Ал эми бу Кызарттын белинде Лама Доржу турчу экен дагы Борбордук Тянь-Шанга көзөмөл жүргүзчү экен. Стратегиялык жер болгон үчүн кароолду коюп, анан тияктан качкан, бияктан качкан калмактын баары келип ушул Ламага топтолуп, анан уш жерде 1747 жылы анан чоң согуш болуп, Ламаны өлтүрүп, калмакты кууп, анан көлдүн аркы башына чейин эрдик көргөзүшүптүр. Мына ушунда түлкүнүн ролу, Качкенин ролу чоң. Анан калмакты Кыргыздын жеринен сүрүп чыгаргандан кийин Кыргыздын бийлери Кытай менен мамиле түзүш үчүн делегация түзө баштайт экен. Буга ким жарайт? Буга Ныша жарайт. Ныша мурун дагы бир 2 жолу барып келген экен, энеси калмактын кызы болуп тил билген экен деп айтылат экен. Ныша Абылайдын убагында дагы эмеге жүргөн экен, элчиликке жүргөн киши экен, тажрыйбалуу. Мына ошого Черикчини кошот экен, Бирназар бийди кошот экен, Түлкүнү кошот экен, Курмангожодон Шербекти кошуптур эмнегедир. Түлкүгө кошо Шербекти да кошуптур да. Анан булар 1757 жылы бу чет бежин деп коет экен. Кытайдын ханы, Богду ханы бер жакта аңуулап жүргөн жеринен жолугуп, мына калмакты кууп чыктык. Калмак менен Кытай өч да. Алар калмакты кырды да 1 миллион калмакты. Кытайлар жакшы кабыл алыптыр. Бияктан баргандар 7-8 бий барыптыр дагы Сарала аталып барыптыр. Сүрөтү калып калыптыр ошол. Сиз көргөн болушуңуз керек. Анан кыргыздын бийлери мындай турат, баары тизилип бакыштар. Тиги Богду ханы жакта атчан турат. Ошондой тартуу алып барып, анан барган кишилерге сыйлык берип, болду кыргыздар. Силердин эрдигиңерди биз эме кыла эске алабыз, кабыл алабыз. Калмакты силер бери сүрүп бергениңерге ыраазыбыз. Силер эми тынч жашай бергиле. Бизден шек санабагыла деп кол алышып анан келип кең жерде Түлкү батыр катышкан айтылат. Эми келгенден кийин Түлкү батыр ооруп калыптыр. Ооруп калып, анан Кытайдын берген жана тоту куштун канаты, анан шарик мындай сыйлык ошол экен да, бир мамлекеттик бийликтин атрибуттары окшойт. Ошону берип жиберсе, келгенин кишиси, элчиси тапшыра албай, ооруп аткан кишиге, иниси Кедейге, Кедейге тапшырган экен. улуу баласы Кедейге тапшырып кетиптир. Анткени Кедей бий экен. Качке бий болгон эмес деп айтылат, баатыр эле болуп, мындай сыртта жүргөн деп. А Жумгалды саяктарды көбүнчөсү Кедей башкарган деп. Жокам абдан жакшы айтты. Ошондон келгенден кийин анан Кедей бийликти жүргүзө баштаган экен да. Жана Кедей бий деген ошондон Түлкү батыр ооруп калгандан кийин. Анан Кедей бий ушул Жумгалда өзүнүн баягы бийлигин жүргүзө баштап, Кедей бий бала бакыралы болгон экен. Кедей бийден анан ошо Тооке эң улуусу. Тоокенин 9 деп, Тооке 9 балалы болгон экен. Тоокенин ошол 9 баласынын ичинен Байзак баатыр чыгаан чыгып, Байзак баатыр деп айтылат, Байзак ажы деп да айтылат. Кийин ажыга барып ажы болгон, баатырлык жайы дагы болгон. Анан Байзак Жумгалдын аягы азыр арал деп коебуз, Кептеш. Кептеш деген жерде ошол жерде төрөлгөн экен. Айтсаңыз, бирде Жаркынбай дейт, бир Тооке дейт, ошонун эмнеси? Эми Жаркынбай агасы болгон. Улуусу болгон да Кедейдин балдарын. Анан ошол Жаркынбай асырап алган. Ошондон Жаркынбай. Анан ошондон Жаркынбай деп коюлган. Бу Байзак баатыр 1827 жылы Кептеште туулган. Ошондон эли бу Чаяке чейин Башкованды деп коет. Башкованды Чойбек турган. Дыйканбайдын баласы. Чойбек. Анан кийин Байзак эми өзү зирек, акылман, акыйкат, элдин баарын текши көргөн, калыс. Анан кийин алдын ала билген, өзүнүн
көрөгөчтүгү да болгон. Сиз айтсаңыз, бул чегерага кошкон салымы, чегераны бөлүштүрүүдө. Байзак Батырдын агасы Атакелди. Атакелди болуш болгон. Байзак көбүнчө Атакелдинин колунда тарбияланып калган. Атакелди баягы жибек жолу менен кербендер келип кетип, тиягы тиги Букарага чейин, Ташкентке чейин, тиягы Кытайга чейин, тиги Турпанга чейин баягы кыдырып соода кылгандарды Атакелдиге келип, Атакелдиден ушул жерден өтүп баратканда Атакелдин уруксаты алып өтчү экен. Анан ошондо Атакелди алар менен абдан кызматташ болуп, тааныш болуп калат. Анан ошондо Байзак ошондо 20-га жетип жетпеген жашта экен. Байзакты ошолорго кошуп берет. Кошуп берип, ошол соодагерлер менен Байзак бу Ташкент, Бухара, Самарканд, тиягы Кытай, Турпан ошого чейин кыдырып, алар менен 2, 3, 4, 5 жылга чейин ошолор менен иштеп калат. Ат кошчу болуп, жер көрсөткүчү болуп, анан ошондон баштап анан кийин Байзак баягы элди, жерди жакшылап таанып, соода кылганды жакшы билип, баягы өзү акылдуу киши болгондон кийин баарын үйрөнүп алат да. Анан ошентип анан кийин орус падышачылыгына кыргыздар кошула баштабадыкпы? Макулдук берип. Анан ошенткенден кийин жер бөлүк, анан орус өзүнүн жерин чегерасын бөлүш керек да. Кыргыз өзүнүн карамагына өтүп аткандан кийин. Анан Кытай менен Кытайдан өкүл келип, орустан падышачылыктан өкүл келип, анан кийин келгенден кийин берден Атакелди Байзакты ат кошчу кылып кошуп берет. Кечирип коесуз. Бул жерде тактап коелу. Бул ал жардамчы болуп барган жок. Ал ат кошчу болуп барды. Ат кошчу. Жанагы бөлүнүүдө списокте жок болчу бул киши, комиссиянын составында. Мына ушуну тактап коюңуз. Ал кээ бирөөлөр айтып жүрөт, бу Байзак ошол комиссиянын составына киргенин, ошентип барган деп. Жок, андай болгон эмес. Байзак Батырды ошол ат кошчу кылып эле жөнөткөн экен. Ушундай айтылып атат да. Анан ошентип барганда эми бул эми баягы жердин чегин тиги Кытайдын өкүлү дагы, орустун өкүлү дагы эми алар баарын изучать этип келди да. Жерди карталарын баарын даярдап, баарын тактап, бобуреки жер болсун, бу жер болсун деп. Анан ошондо Кытайдын өкүлү нарын суунун жээгине чатырды ошол жерге тиккиле деген экен. Анан орустун өкүлү анан Байзакты баягы ат кошчу болуп, ат кошчу болуп жүргөндө анан ортодон ногой тилмечи бар да. Анан кийин Байзак баягы жерден баарын айтып берген экен жабырап. Баягы ошондо Байзак айткан экен кийин. Кайран Атакелдинин арбагы мени колдоду. Атакелди болбогондо мен мындай даражага жетпейт элем деген экен. Ошол Атакелдинин эмгегин баалаган экен да. Соодагерлери кошуп, жерди кыдырып, элди кыдырып, баарын билгендиги. Анан ошондо Байзак жадыбал жаттагандай баарын бадыратып айтып берген экен. Жер суунун баарын жер суунун баарын, элдин баарын бүт айтып берип, анан ошондо баратканда алдын ала ошол баягы Кыргыздан бир топ жигиттерди жөнөтүп, баланча деген белге Моорек шырдактын үсүгүн көмүп кел. Тигүнчө жерге ат жаптыктардын үсүктөрүнөн көмүп кел. Баланча жерге жазып туруп бөтөлкөгө салып көмүп кел деп ошондой алдын ала буларды жиберет да. Баягы Кыргыздын белгиси бар, жашаган деген маани түшүндүрөт да. Ушу биз жер деген, биздин жер деген мааниде. Анан ошондой болгондон кийин Байзак ошенткенде баягы тилмеч которуп, орустун немесин айткандан кийин ал сен ат кошчулукту кой. Сен могу комиссиянын составына кошуласың. Садыр аке ошондо комиссиянын башчысы болуп барган экен. Саяк Садыр аке. Анан ошо Саяк Садыр аке жардамчы болуп калган экен Байзак. Анан ошентип барып анан тиги эки элдин өкүлдөрүнүн баягы карталарында түшүрүп, копировать этип, Моорек жер мындай деп ошенткенде нарын суунун жээгине чатыр тигилбей, ал наркы торгарттын белине тигиле турган болуп калат. Байзак Батыр баарын айтып, неметкен торгарттын кыры менен наркы Турпанга жетпей, Какшаалга жетпей, анан бер жак менен кетип калган экен. Чек. Анан ошол картаны түшүргөндө тигилердин өкүлү Байзак экөө калып эми картаны чийип бүттүк деп берки башчылар биз түш болуп калдык, ичине эс алып тамактаналы, силер эми биягын бүтүрүп келе бергиле дейт да. Алар кол коюш керек экен, бармак басчы турбайбы? Тигинин картографы дагы, биздин картограф дагы. Анан председатель тиги Саяк Садыр аке кол коюш керек. Тиги Кытайдын өкүлү, Беркиндин өкүлү кол коюп печеттерин басыш керек. Анан ошонткенде Байзак амал кылат. Амал кылып тиги Кытайдын өкүлүнө, экөөбүз
кол коё электен мурда тигилерге ушу болду деп бир ооз айтып койбойлубу, бир өтүнүп койбойлубу дейт. А мейли дейт. Анда сен барып айтчы. Мен бу жерде болуп турайын дейт да Байжак. Анан ошондон тигил жүгүрүп тияка кеткенден Байжак баатыр бери жагын баарын тууралап, баягы актай калтырган жерин баарына баягы атты жазып, бармагын басып, баарын тууралап коет. Анан тиги келет. Анан келгенде ай макул давай кел алып келгиле деп атат дейт. Анан барып анан картаны барып алып барып тигилери көрсөткөндө туурабы дептир да. Кытайдын өкүлү тигин баягы немесинен, картографынан. Туура дейт. Берки орустук айтат туурабы деп Байжактан. Анан туура дейт Байжак. Анан орустун өкүлү аябай ачуусу келип Байжакты сөгөт. Сен акмак, сен тигиндей мындай, сен туура эмес кылдың, сен нары болмок, нары күч турпан тети какшаалда болмок чек. Ошакка кетпек, сен бери торгаттын мелине коюп койдуң. Дебил ачууланып эле чаап ичидей, сабап ичидей болгонго чейин барат да. Анан ошондон тиги Кытайдын өкүлү биз уткан экенбиз деп анан баягы печеттин басып колун коет. Тиги да ошентет. Анан кийин ошо менен тигилер тарап анан кеткенде анан орустун эмеси Байжакты келип бооруна бекем кучактап, жарайсың, азаматсың. Мен сага жөн эле ушинтип койдум. Абдан туура кылдың, ато нарынын суусу чек болуп калмак экен деп ошентип ыраазычылык билдирип, жанагы Байжакка чен берген ошондон болгон экен. Байжактан падышага приставить этип, анан жанагы майор деген ченди алып берген экен. Садыраке да чен алган ошондо. Байжактын урпактары кайда турат? Байжактын урпактары кийин тиги Кептештен келип Чойбек иниси да. Эми аталары агынын балдары да булар. Чойбек баш кубандыда турган. Анан экөө жер бөлүшөт. Жер бөлүшкөндө Байжак айтат, дыкан улуу эмеспи деп, Дыканбай абдан сыйлачу экен да. Чойбектин атасы. Ал болушполу анан Чойбек кеткөндө. Анан кийин эми сен жер бөлгөндү сен бөлөсүңбү, же элди сен бөлөсүңбү дейт. Дыкан улуу эмес, Дыкан жолулуу дегенде жок сиз бөлүңүз дейт. Анан Байжак анан кийин бу жерде Киндик деген жер бар. Киндик төбө деген. Ошол жерге чыгып анан кийин ат минип туруп турган камчысын аттын эки кулагынын ортосуна карай чек мына ягы момундай болсун деп туруп Сарбулакты көлмөнү карай бөлүп таштайт. Ушу болду. Кайра аттын башын ылдый каратып бөлүп туруп чек мына мындай болсун деп боерде кара таш деген бар. Ошондон берки асфальт завод деп коебуз азыр. Ошону ак оро деп коет бер жагын. Анан бу жакта 3 кырчын бар. Ошо 3 чоң кырчынын качкенин кара тоосун карай камчыны шилтеп таштайт. Ошо менен жер бөлүнүп, анан кийин жер бөлүндү дейт. Ошо менен жер Байжак жана эки чекти көрсөтпөдүбү? Тияга Карагайлуу көлмө, биягы Каракече Карагайлуу, бу жердеги Каройдун сасы, жердин мыктысы да, жердин соорусу да. Анан бу кайрымада азыркы Байжак айылында бос эле талаа болгон экен, эчтеке жок. Мен кошумчалап коеюнчу, могу чекир саяктардын укум-тукуму кандай жайгашканын жалпы эл билип алса дейм да. Эми Чекир Молдодон Куртка түгөлдөбөдүкпү? Куртканын 3 баласы Кудайберди Аккабагыман. Кудайберди негизинен Кулжугач эли жерде. Суусамырда. Жумгалдын бу ылдый жагы Түгөл сайдан ылдый. Аккабак кичине чачыранда жайгашып калыптыр. Аккабактар бу Жумгалдын Дыйкан Башкоганды деген айылында. Дүңгүрөмө Сарбулуңда, Көгөйдө ушундай жайгашканда. Анан ымандар 3кө бөлүнүп калыптыр. Ымандар Жумгалда туруп жана жер которгондо бир бөлүгү Акталаага кетиптир, бир бөлүгү калыптыр бу жерде, бир бөлүгү Кошкордун Тала булагында. Жанагы Талгарбеков, жанагы Аликбек Жекшенкулов, жанагы Кулматов дегендер ымандар ошолор. Ыман Туман деген ошо да. Биздин туугандар ошолор. Анан бул ымандардан Жаманак деген баатыр чыккан да, билесиз. Ал жана Жумгалды бошотконго катышкан. Райдын баласыбы? Райдын баласы. Катышкан деп жүрөт да. Кудайбердиден Кулжугач Барчык балта дебедикпи? Барчыктан Чоро деген чоң уру бар. Бүт Актала, Тогустoro жерде. Тайлактын өз тукумдары Тогустoro'до турат, жана Арал деген айылда. Олар катышып жүрөт. Балтадан Терекбай Апелиш деген эки кичирээк урук эл бар.
Булар ушу Чайек Кызыл Жылдызда турат. Эми Кулжугаштан улуу байбичеси Супкананын балдары Сусамырда деп эдикпи? Сусамыр толук ошол кара болот, чаа болот, койке, жолке. Сусамырда, Аяктын болсо мыкты чыкмаларын билесиз да, Мамаке деген бии болгон, Кожомкул деген балбаны болгон, анын атасы Каба болгон, Түркмен деген болушу болгон, жана башка. Эми андан ылдыйлаганда Кулжугач бийдин экинчи баласы Итемген Сүтемген деп эдикпи? Сүтемгенден чапкынчы негизинен бу Жумгал ичинде турат. Байзак айылында, Чаекте, Кызыл Жылдызда көпчүлүгү ушул жерде. Анан жанагы түштүктө калган балдар тиякта жүрөт, Баткен, Лейлекте чапкындык болуп жүрүшөт. Ошолор чапкылдык деп жүрөт, чапкынчы деп жүрөт. Муну иликтедиңиздерби? Мурун эле балбай барганда эле иликтенбеди беле? Эмне эле кайра бир жолу кайра булар чапкынчыга кошулбай калып атат, бир кезде кайра кошулуп калып атат. Иликтедиңерби ушуну? Туура, балбай илгери сураштырып жүрүп, ал убакта карыялар болсо керек, билгендери болсо керек. Бүгүнкү күндөгү чапкындыктар менен катышып атышат. Жумгалдан барып келди, аларды чакырып да келип, бирок чапкындыктан өйдөкү аталарын билбейт экен алар. Жолдошбек ага, сиз жанагы чапкынчы жөнүндө бир туура кеп айттыңыз. Ошол көптөн бери талаш болуп келатат. Мен да кызыгып сүйлөштүрүп жүрбөйүнбү? Кээ бир ошол түштүк туугандар менен чапкынчылар менен сүйлөшүп калдым. Мез билгенден чапкынчынын 11би, 13би баласы деп айтылат. Ооба. Ошонун ичинен жанагы Араке, Кудаке, Оозбек эле биякта калган. Ал эми жана Исмайылбек, Дидарбек, Калтатай, Жапар, Асанбек дегенин бардыгы түштүккө кеткен да. Мен да бир нерсени кошумчалай кетейинчи. Мынау Саяк эли өзү эки ак иниден тарап атпайбы? Байысбек менен Каректен. Негизинен да, кыскартып айтканда, эми анын немелери бар. Бу көлдүк саяктарды Шыкмаматтарды, Токтогулдук саяктарды Кайдулаттан тараган деп жүрөт, Түнгаттар Түнтөй, Кутунайбек деп. Анан Сарыдан тараган деп жүрөт, Атакара, Ботакара, Тогустородогу тезек тагайлар. Булар биз чоң саяк деп коебуз, эми Байысбектин балдары болот. Ошол Байысбектин балдарынын ичинен Байболот деген атабыз болгон экен. Биздин бул Жумгалдын карыяларынын санжырасында Чекир молдону ошол Байболот таап келген деп айтылат. Бүгүнкү күндө дагы өйдө чектилер ушу биздин арабызда. Так Чекир молдонун арасында да. Байболоттун балдары өйдө чектилер. Экинчи аты өйдө чекти да. Андан өйдөрөөк кетсек, дагы бир таң калыштуу тарыхка ынана турган маселе. Тагай би энчи берип атканда Солто менен Саякты биринчилик кылган деп айтылат экен. Сарбагыш менен Азыкты биринчилик кылган деп. Карачоро менен Жедигерди биринчилик кылган деп айтылат экен да. Эми кайто бүгүнкү күнү Солто, Саяк жанаша. Мына эки чүйдүн берки капталында, тоо тарабында бир район Саяк бар. Кеминде бир район Саяк бар. Кайсы айылына барсаңыз дагы Саяктар болуп жүрүп отурат. Эң көбүрөөк жайгашкан жери жанагы Чоң Арык, Орто Алыш, Таштөбө, жөкө. Тиги Панфилов районуна чейин. Военно Антоновка, жана башка да. Эми ал кийин Совет өкмөтүнүн убагында жакшы жашоо издеп кеткендери да бар. Андан мурунку кеткендери да бар. Мен айтып коеюн, сиз жана Жолдошбек туура айттыңыз. Мен бир ой кетип атат. Жана биз Итемген Сүтемген Кулжугаштан Кара болот, Шаа болот деп атпайбызбы? Кара болоттон ошондон Кадыржан Кожодай деп атпайбы? Кожодойдон жана Үмөт, Оодук, Өмүрөк деп коет. Өмүрөк баатыр чыккан. А вот Кадыржадан Чал Жаманбай Жаныш дейт. Чалдан жанагы Солтобай, Бапа, Жакып деп жүрбөйбүзбү? Сейит депчи. Ушулар чындыгында эле ушунун тукуму ошол жакта болсо керек. Жана сиз айткан жерде. Жанагы Чал үйлөнүп, Солтодон аял алып, жана Бапа Солтобай деп койгон ошондон го дейм. Жана ошолордун тукуму жайгашса керек деп ойлоп сурап атам да. Сиз жанагы туура кеп кылдыңыз, чүйдүн боом капчагайынан чыкканда дагы Борду айылынан бул Чалдыбар кайыңдагы жерин тоо этегинин баары эле Саяк экен. Ошо Борду айылында жанагы Шыкмаматтын култайынан Бактороос бөбүй, бөбүйлөр бар экен. Мына Карагай булак айылына бардык.
ушул жерде жанагы Маңгыттын 3-чү аялынан Кызылкыстан тараган жанагы Катаган Саяктаров деп жүргөн сүйөр кулдар бар. Ушул жерде. Ошол Карагай булакта Аккабак бар экен, 40-50 түтүн. 9 булак Алмалууда, жанагы Горный Серафимовкада, жана Бурда айылынын жанында эсмеден чыгып атат. Ошол тоо этегинин баары эле толгон саяк экен. Бул жерде Горномаевкада, Орто Сайда, Орто Алышта, тиги Таштөбөдө, Воронцовкада. Мына бул жерде чапкынчыларды таптык. Булар жанагы Башкара сууда илгери келишкен. Келиптирби? Келиптир. Андан ары Саз деген айыл бар. Бул жерде Аккабактар 54-жылы көчүп келишкен экен. Ошол жерде өйдөчектилер да бар. Булар Тоғыстыраудан келишкен екен, Бинчимай деген айылға. Андан өйді Бөрүлү деген айыл бар. Жанагы Бөрүлү командасы болот да. Мына буларда Жумгалдан келген чапкынчылар да бар экен бул жерде. Ошентип тоо этеги менен ар жагы тигил Чалдыбарга Кайыңдыга жерин бул тоо этектеринин баарын буякта саяк бар экен. Анан кийин 91-жылы жер титирөөдөн кийин келген кетмен төбөлүк толук саяктар бар да. Алар багы жер титирөөгө байланыштуу көчүп келишип, бул жаңы пахта айылына жайгашып алышкан да. Жакшы. Кыскача ошол. Карасаңар, Аккабак. Менче бир эле баласы болсо табылды. Андан эки эле бала Арзыгул Боргок. Эми карасаңар, кандай тарап кеткен? Анан Аккабактар деп туруп эле сүрбөй эле баланы Аккабак эмне заты ким? 1000 жашар. Азыр Кедейдин жайгашышын, Кедейдин балдары толук айтылды. Эми Качкени айта кетели. Качке 3 аял алган, 3 аялынан 13 эркек балалы болгон. Биринчи аялы Саткын эне дейбиз, Саткын энеден 5 эркек бала, Жүзүмжандан 6, Наваттан 2. Нават эне, Сур эне деп аталат бизде. Саткынды 1-2 кезден токтолго кетейин. Бул Абайылда Садык Сасыкбай Мамакейин келиштейт. Абайылданын балдар чайекте орношкон негизинен. Жанагы Черикчи Осмонбек Баястандарбы? Баястанда чайекте Осунбек көбөй жашкан жакта. Жана бизде легендадын бардык жомоктордо бул айтылат. Жайчы болгон экен, атын жалына күн жаатырып, соорусуна күн жаатырып, өзүн булут койгон деп. Ушу Осунбек өткөн жерден. Анан муну атты айтылбайт дагы, жайдым эле жайчын деп айта беришет. Осунбекти мына бул жолдоштор ушул жерде иштеп келишти, өкө тең. Жай ташын кулга таштаган дейт, могу бет маңдайда тоодо кичинекей эле тебетейде булут келсе Жумгалдын көчөсүн жай берет. Осунбек жайчы болгондо. Анан Черикчиден бул жерден эми Саткын Качкенин 2-нчи аялы Жүзүмжандан Дөөлөт Коман Эралып Нукеш Шертай Бердиш. Дөөлөт Түгөлсайда жайгашкан. Жерде Коман Дыйканда жайгашкан, Эралы Түгөлсайда жайгашкан жерден. Дыйкан деп айтканыбыз менен Эралынын Кангелди баласы бул Дыйканга туруп калган. Эралынын өзүнүн балдары Түгөлсай менен Эпкинге жайгашкан. Ушул азыр таптазычы. Анан Бердиш Нукеде ошол эмеге Түгөлсайда жайгашып калган, көп бөлүгү ошол Жүзүмжандын балдарынын. Наваттык айтылбай жүрөт. Жерде 2 баласычы. Анан Абайылдан мен ускайлы өтүп кетейин, Черикчиси 4 аял алганда 15 балалуу эркек балалуу болгон. Жана Дыйканбай, Талканбай деген Жок, ал ошол Черикчинин улуу аялынан Дыйканбайдын балдары Жумгалдын Кулжыгашын бийлеген болуш бийи чыгышкан. Канымдан энеден болсо Итбай Алжанбай дейт, жана айтып аткан. Анан Сейдебей энеден Кошоңкул Курманкул Султанкул дейт, бул көбөгө жайгашкан. Койдода. Бурунеден Акылбек, Турусбек, Сарыпбек дейт. Булар көбөгө жайгашкан, анан чайекте болгон. Булардан жанагы Турусбековтер ушундан чыккан. Турусбекова Гөле деген элебиз бар, Турусбеков Сагырбек деген бар, силер менен чогуу иштешкен. Ушул экилер Турусбектин тукуму. Турусбек Султан деп бул филология кандидат эле, ушуга кошумчалай кетейин. Ушул атабыздын бул жерде мектепке атын коюп ачканда Закиров деген көлдөн академик киши келди. Анан ушул Закировдон өзүм сурадым. Бул кишини биз даңктап атабыз агабыз эми. Бирок эмгеги канча эле деп. Ошентсек бул 94-жылдар, 95-жылдар айтылды. Ошондо ушу киши айтты. Турусбек Султан жазган алифбени Кызыл суу эмгиче окуйт деп.
Мунун баасы ушул дейт. Мен ушул аспирант элем, ушу пат темасын алганда академикке жеттим деп ошенткен жери бар да, Турусбеков Султан. Сиз айтсаңыз, Дөөлөттөн Бакир уулу ким жибат атандан? Дөөлөттөн Атантай Тайлак Насекке Телгозу 5 бала, Найманбай деп 5 бала. Bunun içinden bizlerge belgili biz janагы Чоду Санжыраш деп атабыз го. Мына ушул экинин эмеден чыгат. Тайлактан тарайт. Чоду Санжыраш. Biz bu жерде белгилүү кишилерден. Анан bizde Насекесинен Мадияр, Мадиядан Жакшыбай. Бизде белгилүү кишилер бар. Жана Дөөлөттөн Бакир уулу, Апас, Абилдер чыгат менимче. Жоқ, ал Найманбайдан чыгат. Дөөлөттүн уулу Найманбай. Ошону айтып атам. Дөөлөттүн бир уулу Найманбай, Найманбайдан Атыгай Шыгай экен. Ооба Шыгайда. Мына ошол Шыгайдан Бакир. Ооба. Анан Мүсүр. Мүсүрдөн эркек бала жок, Бакирден Бакир Апас. Абил. Абил экөө. Ооба. Мен билем да, мындай. Туура турушу Бакир Апас бул эми Кыргызда белгилүү геологиянын доктору, академик, чоң комузчу адам өзү. Бирөө калды, бир киши кошпойн. Мунун Телгозу деген баласынан Дөөлөттүн Калыгул деген небереси болот. Ошондон Аркабай бар. Аркабай мен бөлүп айтып кошуп кеткеним Калиндин колунан биринчи эл мугалими дегенди алган. Мунун балдары көзөтүп кетти. Аркабаев Насырбектен университет иштеген, илимдин кандидаты, доцент болуп жүргөн, кызы дагы окумуштуу. Ошо Аркабаев Насырбекова Гүлжина деген кызы. Бул дагы кандидаттын физматты өмүрүндө 4 алып көрбөгөн балды деме да. Муну айтып кетсе баягы эме, муну жакшы чыккан дегенден. Анан Түлөкө Батырбашы дейбиз. Эралдын тукумунанчы. Эралдан Түлөкө Кангелди Мамыткан. Түлөкөдөн Батырбашы дейт. Мен уушумда Кыргыздын тарыхында 3 эле киши Батырбаш деген наам алган деп айтылат экен. Бирөө Түлөкө. Мен калган экөөнү деп баягы угалбай жүрөм да. Түлөкө Батырбашы деп ошо аталган. Бул Ак үйлүгө да барган, ошону наам алып келген. Анан Жумгалды Санжырада айтылгандан биз маалыматтарда Жумгалды бийлегендин бири кылып чыгышты. Түлөкө Батырбашы. Анан Түлөкөдөн Табылды Балбак Сырдыбай Муса, анан ылдый карай кетет бир туугандары. Буга чейин Кулжугач атанын балдарын таратканга, андан чыккан мыкты адамдардын атын атаганга аракет кылдык. Эми Курмангожо деген уругубуз калды. Анткени Чекир Молдонун 2 баласынан Курткасынан Кулжугачтар чоролор кетип атат. Ал эми түгөлүнөн Курмангожо деген эл кетип атат. Бул илгерки аталардын бөлүшүүсү боюнча мына Жумгалдын Түгөл сай деген жери бар. Ошо Түгөл атанын атынан айтылып калган. Ошондон ылдый карай суу самыр тиягы Тогустору Акталага чейин Кулжугач атанын балдары жердеген экен. Курмангожонун атанын балдары азыраак экен. Алар Жумгалдын көкүрөгүн Кочкордун аркы өйүсү Арзыдан өйдө, берки өйүсү Сөңкө сапкосунан бери карай ошо Курмангожонун жери экен. Эми Курмангожону Түгөлдөн таратабыз. Түгөлдөн биринчи байбичеси Осмон экен. Аты. Ошол эненин атынан Осмон деген уруу бар. Булар Жумгал сапкосунда тиги кызартта турушат. Бүгүнкү күндө азыраак болуп калды уруу. Көчкөнөктү айтып атасызбы? Көчкөнөкпү аты мен. Көчкөнөктү. Жандан жалгыз көчкөн. Көчкөнөк. Экинчи Бөлөкөй андаштар кеткен да ошондон. Экинчи байбичеси Жараш деп айтып атасыз. Жараш деп айтылат. Жарашыктуу болгон үчүн Жараш деп айтылган дейт. Өзүнүн аты Кызыл Кыстарбек. Кыстарбек. Бул уруу тукум Куйручук айылында, анан Кызарт айылында турушат. Булардын белгилүүлөрүнөн Идинов Айып, Идинов Кубанычбек дегендер, Иса Өмүркулов дегендер ушул уруудан болуп эсептелет да. Анан Маңгыт, андан кийинки 3-чү баласы. Бул Жараштан 4 бала. Кудаш, Калматай, Итбакбас, Амандык. Ana ошондон тарайт турбайбы булар, Жакшы. Эми Маңгытка келиңиз. Эми Маңгыт атабыз жанагы тарыхта 1635-жылкы Кыргыз казак менен Калмактын согушунда катышып калган деп жазылып калыптыр. Эми ошол Маңгыттын биринчи аялынан Курмангожо, экинчи Шарпкуланын сыйлыгына келген
тиги Хан Турсундун өзүнүн кызыбы же бир тууганынын кызыбы Түгел атага сыйлыкка берген кыздан Эсиркемиш Казыгул Сүйөркул. Булар катаган кыздан төрөлдү деп энесинин атынан катагандыр деп айтылып жүрөт. Мунун ичинен Сүйөркул баатыр чыкма киши болгон экен. Өз убагынын баатыры. Бул уруу көп уруу, бирок чачыранды жайгашып калыптыр. Бүгүнкү күндө Жумгалдын таш төбөсү толук ошо катагандар. Кочкордун мантышы катагандар. Тоңдун кызыл туусу Карл Маркс катагандар. Чолпон атадан чамча бар, анан Кароол дөбө катагандар аркы. Чүйдө ана Карагай булакта катагандар. Таш төбөдө катагандар. Мен билгенден Токтогулда Жаңы жол деген айылда катагандар. Базар Коргондо Хиля деген айылда Үсөн Сыдыкович баш болгон айыл катагандар. Тогуз Торогодо катагандар. Эми көп, майда топтору көп барлык жерде. Анан Курмангожодон Курмангожодон ылдый кетебиз. Ушул жерде бир мындай айтылган кеп бар. Курмангожо менен Кудайбакты экөө бир айтылып калат. Бир энеден деп айтылат. Бир энеден деп айтылат, кээде башка жактан алып таап келген деп айтылат. Ушул Кудайбактыдан Бешберен деген уруу бар. Бул уруктун көрүнүктүү адамы бүгүнкү күнү Бегалиев Мурат, композитор. Бешберенден. Эми Курмангожонун улуу баласы Доскулу Сарык Мадияр Көкмейлер деп аталып калыптыр. Көкмейлер. Булар дагы жанагы бий шайларда Берик деген мыктысы шайланбай калып, чыны бийди шайлап кетип, ошондон таарынып Көкмейлер чачырап калыптыр. Биздин аксакалдардын айтуусу боюнча ушул Көкмейлердин 3 баласынын аты жердин атында калып калыптыр. Мына азыркы Жумгалга кире бериш айыл Доскулу деп айтылат. Сөөктө Сарык деген жер бар. Бияктогун аркы бетинде. Анын ар жагында Ирусу деген жерде Мадияр деген жер бар. Анан ушуну биздин абышкалар айтат, ушул Көкмелдин 3 баласы ушу 3 жерди жайлаган үчүн аты жердин аталып калган деп да, бирок анысын талаша албайм. Эми Курмангожонун экинчи баласы Күнтүдү Мойнок, экинчи байбичесинен Күнтүдү Мойнок. Мойнокто кен эл турат, кыз артта көпчүлүгү. Бул уруктун көрүнүктүүлөрү Муса Кожоев Шайлоо, Эсенканов Качке, Шыкмаматов Алмамбет, азыркы кандидатыбыз, депутат. Мына ушул Узагали Асыранбек деген аксакалыбыз болгон, көз өтүп кетти. Сиз кечирип коесуз. Биринчисин айтсаңыз, Манастан ким кетет? Сагынбай Орозбаков. Сагынбай Орозбаков. Манасуудан Сагынбай Орозбаков. Ошону айтсаңыз, калгандар жашкандар. Эми бул Мойнок урусунан, эми Күнтүүдүдан. Жанагы Кудайбакты атабыз кайтыш болуп кетип эрте. 4 баласы менен калганда Курмангожо жесирин Күнтүүдүгө алып бериптир. Олжобек деген байбиче. Ошол Олжобектен анан кийин Түлөкабыл, Ажыбай, Жакшыбай, Каракучкач, Төлөк. Каракучкач менен Төлөктү эгиз деп айтат экен. Экөөнү тумакка салып, ыраңы начар болгон үчүн боз үйдүн түндүгүнөн түшкөн күндүн нурун кубалатып илип койчу деп айтылат экен да. Бул ушул 5 баладан 5өөнөн тең урук айтылат. Мисалы үчүн Түлөкабылы Сокучу уруусу деп Куйручук айылында турат. Баягы жылкы Байсалып деген депутатыбыз ушул Сокучу уруусунан болгон. Андан кийин Ажыбайдан белгилүүсү Нарбашты таптаган Бекболот. Нарбаш деген Гүлүк Шабданын ашында экинчи чыгып келген. Үчүнчү Жакшыбай. Жакшыбайдан көп манаптар кетет. Жакшыбайдан Эдил Шербек Келдибек. Шербек жана Кытайга баргандын ичиндеги киши. Анын кызы Баалы Шабдандын энеси. Эми Келдибек Жакшыбайдан кийин бий болгон киши. Келдибек 1-2 жерде тарыхта жазылып калыптыр. Абылай басып келгенде туруштук бербесин билип, элин көчүрүп, эмеге Каракужурду ашып, эки нарынга кирип кетиптир. Аман калыптыр ошентип. Ушундай жерлер бар. Айран суу деген жерде жашап кайра келген экен 1 жылдан кийин деген жерлер бар. Айтып койсоңуз, чүйдүн ичиндеги Төлөк сиздин тууганыңызбы? Жок, бул чүйдүн ичиндеги Төлөк Сокулуктун районуна караштуу төлөктөр экен. Айрым өкүлдөрү Алмалууда жашайт экен, үстүңкү Ысык Атага баратканда. Аларда барып жолуккан мен. Булар өзүн
күн туунун төлөгүбүз деп айтат экен. Санжыра боюнча, тарых боюнча карап келсек, эми бул Эштектин кийинки аялынан төрөлгөн бала экен төлөк. Төлөк эч убакта баатыр аталбаптыр. Калмактар менен согушканда андай эмеси жолукпайт. Биздин төлөк Күнтуудунун баласы, а киши баатыр киши болгон, калмактар менен согушкан. Түлкү менен тең жүргөн киши, түлкү баатыр менен. Түлкүнү мына карайга өлгөндө койгондон кийин ошого уда төлөк өлөт экен. Кочкордон жүктөп келип, Келдибек би уш жерге койдурган экен. Могореки азыркы түлкү жаткан Жумгал ата мазарына коюлуп калган экен сөөгү. Сиз ошондо төлөктүн кимисинен болуп атасыз? Мен төлөктүн ак эчкисинен болом. Тоголок молдо жазып кеткен. Тоголок молдонун Уруу Санжырасы деген китебинин ачканда эле биринчи ушу Жумгал саяктарын жиликтеп кирген. Себеби мындай экен. Тоголок молдо атабыздын бир эжеси биздин ошо ламада Алыбай деген атабызга турмушка чыгып калыптыр. Алыбай ошол Акталадабы, каягында жүрүп, ошо нике кайып болуп үйлөнүп калып, анан чоң бай болуп, кийин анан көчүп келип Чоло деген уулду болот, Чоло Качы деген. Бул да Нургазиптердин атасы. Анан Чодо уулуна дагы ошо Дагошаяктын кызын алып берет. Өтмө катар, карабайсызбы? Анан Тоголок молдонун өзүнүн таржымалында бар. Кыйын убакта, жаманчылык убакта Жумгалда келип 1 жыл, 2 жыл жүрүп калат. Ушул жестесинкине келип жүрүп калыптыр. Анан ошондо ош жерде отурган абышкалардан анан Санжыраны жазып кетиптир. Жанагы биринчи Санжырасынын башталышында эле Кара Кускачты жазат дагы, анан Төлөктү жазат, Төлөктүн ичинен менин атамды жазат. Түштүктөн алып келгенин. Туурабы? Сиз окугансыз, ак эчкини жазат. Ак эчки негизи кара тегинден хан ордодон деп айтылат экен, эми кулагында сөйкөсү бар. Сөйкөсү бар, бекер бала эмес дебеди? Бекер бала эмес. Кыпчактын бир беги дейт. Кыпчактын беги Төлөк менен бияктан барганда достошуп калып, Төлөк 12 жыл туруп калат экен кара тегинде. Анан бойго жеткен кызын алып калам деп, анан калынга эмне берейин деп. Анан мал жок. Анан бир эркек бала урдап келип берип, анан кийин алып калыптыр кызды. Күнтудунун дагы бир кемпиринен Сакачкө Ниязбек деген 3 уул болот. Муну Кургактар деп коебуз. Бул уруунун мыкты чыкмалары Түгөлбай атабыз, Сыдыкбеков. Сыртбай Мусаев, аксакал академик. Курман деген болушубуз чыккан, кадимки канаттын кудасы кармап берген 16-жылкы көтөрүлүштө. Эми Кургактардын ичинен Сакачкө деп бөлүнөт деп атпайсызбы? Ошонун чүкөнүн тукумунан Бегалы деген өзү эми урук ичинде айтылыптыр, баатыр киши болгон деп. Анан ага тууганы менен чырлаша кетип, таякелери, түпкү таякелери тиги эмеден экен, көлдүн аркы башынан, түп жактан. Арык тукумунан го дейм. Анан ошол жака көчүп кетиптир. Булар уруусу менен көчүп баратып, муну мага Сыртбай аке айтып берди өзү. Анан жолдон тоңдон Сыртбайлардын аталары калып калыптыр. Алар бүгүнкү күнгө чейин тоңдук болуп ошол жерде калыптыр. Бирок Түгөлбайдын инисимин деп бизге келип таанышып кетти. Түгөлбайдын аталары Бегалы ошол азыркы Кең сууга барып туруп калыптыр да, анан Түгөлбай атабыз анагы көлдүк болуп калганы ошондон. Жанагы Молдошакирден таратпадыкпы? Ошондон айыптан Түлкү Мурат жоруп, анан экинчи зайыптан Шабото деп айтылат. Бул аксакалдардын айтуусу боюнча Кадыр Тоскон жоруп баягы бала экен, эрте кетип калган Кадыр Тоскондо. Мурат түн ортосу болуп кеткен, анан Түлкү баатыр ошо Кыдыр алейхисаламдан дуа алып калган деген кеп бар да. Анан ошо Мурат атабыздан улуу байбичесинен Бердибек, Надырбек, Нарбато, Атамбек деп кетет. Анан бул кийин билип жүрөт, аксакалдардын мурун айтчу экен, ошол аксакалдардын оозунан угуп жүрөбүз. Кочкорго дөң алыштан ошол улуу байбиче өзүнүн сиңдилеринен алып берген дейт да, экинчи зайыпка депчи, экинчи аялды кылып. Ошондон Бекболот деген бар экен да. Бекболот же Байболот деп айтылат экен, бирок көбүнчөсү Бекболот, анан Маматкул деп айтылат экен. Ошо Бекболоттун тукуму азыр 100 түтүн болду, Кара суу, Оштун Кара суу районунда да угуп атабыз да. Анан ошол Мураттан чыккан Надырбектен
биздин тайларыбыз бар. Дөлөталиев Сейит түстүү металл боюнча экономика илимдеринин доктору жана анын бир топ китептери азыркы жеринде ошол жогорку окуу жайларда колдонуп жүрөт. Анын киши көзү өтүп кеткен. Анан бул киши дагы ошол Мурат уулунан бул киши да бир топ элге кызмат кылып эмгегин сиңирип жүргөн. Мына жумгалдык саяктар деп бир топ кеп кылып айтып өттүңүздөр. Байкап отсам кээ бирөөнүн мен өзүм билбейт экенмин. Ошо саяк уруусунан экен. Мен ошо келип тартканыма бир чет өзүм кубанып турам. Бир жакшы маалымат алып кеттик. Мен ойлойм, урматтуу замандаштар, элге дагы бир чоң маалымат болду деп ойлойм. Бул аксакалдар дагы өзүнүн чогултуп жүргөн фактыларын алып келип бизге баяндоого аракет кылды. Дагы эле көп болсо, дагы эле баягы көп нерселер сыр ачылган жок, убакыттын аздыгына байланыштуу. Сиздерге айтарым рахмат. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.